Урматтуу президенттин өкүлү. Дасан Далабаевич, коллегаларыңыз сүйлөп атканда миш айтып бербей турсаңыз. Урматтуу президенттин өкүлү, бул жогорку соттун алдындагы сот департаменти 12 миллиард сом доо арыздан болгону 1%-ин араң өндүрүптүр. Бул не деген жанакы? Булар имитация кылып атабы, иштеп атабыз деп. Биз билебиз, Медербек Сатиев, Курманкул Зулушев, сот кезинде азыркы Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевди, Садыр Нуркожоевич Жапаровду убагында сот болуп иштеп туруп акташкан кишилер. Бирок азыр соттун департаменттин башчысы болуп алып туруп, мындай башалмандык жанакындай жумушуна мамиле кылбаш керек. Святой болбош керек. Чакырылдуу комитетке эл өкүлдөрү. Келиш керек му жерге. Бул жерде элдин маселеси, именно актуалдуу болуп аткан маселелер, мыйзам проекттер каралып атат. Же эмне тоготпогондугу бул? Урматтуу башкы прокурордун өкүлү, 12 миллиард сом доо арыз, почему 1% өндүрүлдү? Ушуну прокуратура, башкы прокуратура реакция жасаш керек. Сөзсүз түрдө. Курманкул Токторалиевичке да салам айтыңыз дагы, жанагы Сатиев экөөбүз чогуу мурда коллега элек, президент актаган элек деп жанакына мамиле болуп калбасын. Мен мына элдин алдында айтып атам. Бул биринчи. Экинчи, урматтуу Кубат Сырымович, сиз ошол Медер Сатиевдин орун басары экенсиз, кадр боюнча, туурабы? Кадр боюнча кандай? Бюджет, финанс. Финанс боюнча биз сизге, мен лично сизге бир уже мына экинчи жолу айтып атам. Медер Сатиев могул жака келсин, өзү баяндамачы болсун. Эмне үчүн Минцифра, ГКМБнын өкүлчүлүктөрү келип атат, жанагы соответствующий нормально жооп берип атат. Сиз толук жооп бере албай атасыз, ачыгын айтып коеюн. Мен сизге жеке эч кандай бир каршылыгым жок. Мен жалпы жумуш боюнча сурап атам. Ушуну урматтуу комитеттин башчысы Чолпон Алыевна. Азыр эл үчүн маселе жок. Азыркы мыйзам проекти колдоп берелик. Өткөрөлүк. А бирок кийинки заседанияга могул 12 миллиард боюнча почему 1% өндүрүлдү? А эгерде мынтип өндүрө турган болсо, жарандарды жөндөн-жөн штраф наложить этип, аларды кыйнаштын кереги жок дагы, вообще карызы бар кишилерди ограниченияны токтотуп коелук. Чыгып учуп калагандай болуп жүрө берсин. Адамдардын укугун тебелебейлик анда. И так өндүрө албайт экенсиңер. Не дебейсиңер? И так мына 12 миллиардтан 1%-ин да өндүрө албапсыңар. Андан көрү ошол элдерди кыйнабайлы ограниченияны снимать этип салууга биротоло. 1 миллион сом карыз болобу, 100 000 сом карыз болобу, калаган жагына учуп, калаган жагына чыгып барып келе берсин. Ошондой эле болуп атат да. Бул кээ бир кишилердин чөнтөк кармышкалары болуп атат бул схема. Явно көрүнүп турат. Алиментчик тура тиги таштап кеткен баласына төлөш керек тигинин. Жана башка жана грубый штрафтарды бар кишилер төлөш керек. Бирок анда макул, анда бир 100 000 сом кылып коелук, мен сунушум. Же 50 000 сом кылып коелу. И так эле бул өндүрүлбөйт экен да мамлекетке, бюджетке. 12 миллиардтан 1% өндүрө албаган сот департаменттин эмне кереги бар анда бизге?